гектарчиктерге 3 жылдан бeri алдан беребиз. Чынын айтканда. Биздин документибизди бербей, жактабызды бербей. Жердин баасы азыркы күндө 35 миң, 20 миң долларга чыкканда гектарчиктер. Биздин фундаменттерибизди бузуп, акчаңарды кайтарып беребиз, жерди бошотпогула деген негизинде биздин фундаментибиз бузуп калган. Ошондон бери булар колуңардан келген кылгыла. Кайсыл жерге барсаңар ошол жерге баргыла деп биз сизге кайрылып ошо сот менен чечишели деп сизге кайрылганбыз. Азыркы учурдачы. Ошо биздин чечимибизге чечип беришиңизди биз суранабыз сизден. Өзүңүз карап, өзүңүз ак чечим чыгарып беришиңизди суранабыз. Жабыркаган элдерди булар ушундайга үйрөнүп калган экен, гектарчиктер. Жердин ценасы көтөрүп кеткенде, жерди байбарөөгө сатып туруп, сен акчаңды төлөп берем деп. Ошону бизге акчанын кереги жок, бизге жерди кайтып берсин. Мисалдан мен 3 жерге фундаменттерди куйганмын, Кочкоров Касым көрсөтүп берген жерлерге, Кыштыбаев Абдижамил көрсөтүп берген жерлерге. Фундаменттеринди ким төлөйт меники? Сууларына чейин чыгарып койгонбуз. Эжем, карындашым, иним, мен куйганбыз. Ошолорду да эсептеп, ошолорду да төлөп берсин, төлөп бере турганбыз. Азыркы убакытта жердин баасы канча болсо, ошончолук кылып төлөп берсин, или бизге ошол жерди калтырып берип суранабыз. Сизден үмүт кылабыз, ак чечимди чыгарып беришиңизди. Акты ак, караны кара деп сураныш. Сот ушул чечим чыгарып беришти суранабыз. 2 жылдан бери чуркап жүрөбүз. Ушунун артынан канча убактыбыз кетти, канча ниетибиз кетти. Таза ак чечим чыгарып беришти суранабыз. Соттун катышуучулары, мен бул жерде Орматоев Алмамбет Кубанычбектин кызыкчылыгын жактайм. Фамилиям Көчүрбаев Аваз Жумабекович. Бул кылмыш иши боюнча айта кетсем, Орматоевго коррупция жана мошенничество деген бирени коюлган бир эпизоддон. Эми бул жерде коррупция жөнүндө айта кетсем, мынакей мамлекеттик айыптоочу өзүнүн выступлениесинде өткөндө аябай 1-2 сааттай сүйлөп айтты. Бирок кылмыш составы жөнүндө, Орматоев жөнүндө мен кылмыш составы кандайча далденет, кандай далдер менен Орматоевго далденет, аны уга алган жокмун. Эми Орматоевдун коррупцияга койгон бир нерсе боюнча айта кетсек. Бул жерлерди Орматоев өзү атасынан, Орматоевдун атасы Кубанычбек Изабекович Орматоев Алмамбетке дарственный кылып өткөзүп берген 4,5 гектар жерди. Toyota 995 жылы 10 регионунда экен. Алтын сот тасқын тогуруп атасыздар. Эми бул жерде коррупция деренеси болуш үчүн жана адамдын кыймыл аракетинде коррупция деренеси менен айыптоо коюш үчүн обязательно бир субъект, спецсубъект болуш керек. Спецсубъект кылып тергөө органдары кимди коюп атат? Бул жерде Сыдыков Расулду коюп атат, айлык менен иштеген деп. Жана Акматов Госрегистрдин начальник отдел Акматовду коюп атат. Ошолорго баардык кылмыш иши боюнча коррупцияны байлашып атат. Эми өткөндө Сыдыковдун көргөзмөсүн жана Акматовдун көргөзмөсүн баары суктук. Кылмыш ишинин материалдарында толугу менен бар. Эми Акматовду ала келсек, ошол убакта Госрегистрде начальник отдел болуп иштеген экен. Ал четко айтып берди. Мага ушундай келишкенде мен отказ берип койгон билгөнгө. Бирок соттун, административдик соттун решениясы, күчүнө кирген решениясы боюнча ошол жерде бөлгөнгө уруксат берилип, мен соттун решениясы менен гана
чечимдерди чыгардым деп атат. Эгерде күчүнө кирген соттун решениясы менен, административный соттун решениясы менен бул жерлерди бөлүп атса, Ахматовдун кандай бирде анда күнөөсү болушу мүмкүн. Кыргызстанда сот бийлиги өзүнчө бутак. Соттун күчүнө кирген любой юридический вердигин ар бир жаран аткарууга тийиш. Ошонун негизинен Ахматов соттун решениясын аткарып бөлүп атат. Ал эми бөлүнгөн чечимдерди карасак, ал жерде тоже четко жазылып турат. Курулуш курганга болбойт, бир гана баягы башня деп турбайбы? Үй салгандар өздөрү салып атат аны. Ахматов аларга бөлүп берип туруп, могу жерге салып ал деген жери жок курулушту. Решениеде ошентип турат. Салганга болбойт деп. Анда кандайча Ахматовдун немеси коррупциялар болбойт. Ага жанында жүргөн башкалар кандайча коррупцияга айыпталат, тоже болбойт. Эми Сыдыковду алсак, Сыдыковду карай турган болсок, айылып кетип жүргөн ал канча жерге ушундай жерлерди бөлүп атат, үйлөрдү салынып атат деп кайрылган жооптор жүрбөйбү? Каттары жүрбөйбү? Атайын каршы болуп аткончу, ага карабай бөлүнүп салынып атат. То есть Сыдыков да ага каршы болгон. Анда да коррупция болбойт. Непосредственно Ормотоевго келсек, Ормотоев болсо бир да жолу Сыдыковго да барган эмес, Ахматовго да барган эмес. Алардын көргөзмөлөрү ошол жерде биз суроо бергенбиз. Силерди Ормотоевди таанысыңар, кандайча силерге барып предложение кылып барды келди беле, бөлүп бер деп суранды беле дегенде жок деди. Биз Ормотоев андай келген эмес депчи. Бизге деген башкалар келген деп көргөзмө берип атат. Анда кантип Ормотоевду именно организатор коррупционный система деп тергөө коюп атат буга айыпты. Ошондой эле мисалы Ормотоевдун властный полномочиясы барбы коррупция боюнча? Тоже жок. Бул жөнөкөй эле жаран, фермер. Эч кандай властный полномочиясы жок коррупция менен муну айыптагандай. Ошондуктан бул коррупция берилиши боюнча Ормотоевдун үстүнөн кылмыш иши кыскарыш керек деп мен бул субъективный мнением. Эми урматтуу сот мошенничествону койгон экен. Бул жерде мошенничествонун потерпевши кылып туруп, бул иш боюнча Темиров Оразали Исламидинович деген жүрүп атат. Ал жерде мошенничествонун 4-чү бөлүмүн коюп атат, особый крупный размер депчи. Бул жөнүндө мен тергөөнүн убагында отставка болгон, отставкада суроо берген Орозовго, ага жооп бере албай койгон, мен жооп бербейм дегендерди айтып, дагы бир-эки сөз. Бирок эми кылмыш ишинин материалдарын карасак, абдан кызыктуу бир токтом бар да. Том 39 кылмыш иштин материалы 66-67 раздела. Бул жерде токтом турат: постановление о прекращении уголовного дела деп. 30 июнь 2025 жылы чыгарылган экен. Сокулукта старший следователь следственной службы майор милиции Кадыров деген чыгарган. Ошол жерде жазып атат: установил дейт 30 январь 30 январь 23 жылы, 30 январь урматтуу сот, я акцентирую вниманиены, 23 жылы Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен 86 жылы туулган Ормотоев Алмамбет Кубанычбекович кайрылган дейт. Себеби анын Сокулук районуна караштуу Айын Антоновка айыл өкмөтүндө жайгашкан 295 контурундагы аянты 4,5 га болгон идентификациялык кодун көрсөткөн экен. Кыймылсыз мүлкүнө белгисиз адамдар үй, таш, фундаменттерди куруп салып жатышат дейт. Бир жолку эскертүүлөрүнө карабай, тоготпой азыркы малга чейин фундаменттерин куруп жатышат. Жана контейнерин коюп салышкан деп арыз менен кайрылып атат. Официальный ички иштер бөлүмүнө, укук коргоо органдарына 23 жылы кайрылып атат. Бул кылмыш иши сандык кылмыш иши өндүрүш менен Кыргыз Республикасынын 246-1 бөлүмү 3 пунктунун негизинде токтотулган дейт 23 жылы 26 майда. Бул пункт эмне? Неустановленные лица деген, белгисиз адамдар деген пункт болуп атпайбы? Бул өзү көрсөтүп атса, ошондо канча бир
10-15, 20, 30, 40, 100 киши үй салып фундамент куюп атса, тергөөчү бияк токтотуп койгон. Неизвестные лица, не установление, кого привлекать к уголовной ответственности деп токтотуп койгон. 23-жылы 26 майда. Тергөөнүн жүрүшүндө Орматоев показания берген экен. Ошондой. Эми самый главный тергөөнүн жүрүшүндө ушул арыз боюнча күбө катары Темиров Оразали Исламидинович сурак берген экен. Именно ушул мынакей бизге потерпевший болуп, мошенничество боюнча потерпевший болуп аткан киши сурак берип, өзү показания берип атат. 23-жылкы материалда. Азыркы жерде башкача. Бу жерде мынтип показания берип атат. Ал төмөнкүдө көрсөтмө берген. 2020 жылдын күз мезгилинде дейт. Мен Сокулук районуна караштуу Вайнантановка айылынын 295-контурундагы 7-чи көчөсүнүн 1681-1682 жер тилкелерин Орматоев Алмамбет жерин ээсинен дейт. Көзүнчө Төрөгелиев Калжигит, Үмөтов Нурбек, Бүркүталиев Хусейин Бүркүталиевтерден ар бир тилкени $7,000 $14,000 сатып алганмын дейт. Ошол учурда мен 2 жер тилкени Агордо 3 конусунан сатып алайын деп жер караштырып жүргөнмүн. Ошол учурда кудагыйымдын чогуу иштешип жүргөн Бүркүталиев Хусейин чыгып калып, кудагыйым менден ошол эле жерди сатып албайсыңбы деп мага кайрылып, мен ошол жерден Хусейин менен тааныштым. Ал жактан ал мага 2 жер 295 контурда $7,000 сунуштады дейт. Мен макул болуп, ошол 295 контурга Хусейин менен чогуу сүйлөшкөн күндүн эртеси бардык. Барган учурда мени Хусейин, Төрөгелиев Калжигит, Ажы Бакыт качанын ичинде, Үмөтов Нурбек жана Максат аттуу балдар менен тааныштырды. Анан ал жерден Үмөтов Нурбек менен Калжигит биз бул жерлерге жол, свет орнотуп жатабыз. Бизге жер ээлери жер берет деп айтышты. Ошол жерден 2 жерди мага бере турган болушту дейт. Анан акчаны алар Хусейинге бересиң дегенден мен Хусейинге ошол жерден Hyundai Getz унаамды 500,000 сомго баалап өткөрүп бергенмин дейт. Бул Орматоевго берген эмес, прокурор айтып кеткендей 13 жыл дегендей. Акчада нактылай акча берген эмес. Мына ошол жерде 3 жыл 4 жыл мурунку жазган туруп болот бияктачы. Hyundai Getz унаамды дейт 500,000 сомго баалап өткөрүп бергенмин. Бирок ага эч кандай ишеним кат жазып берген эмесмин. Унаа менин намымда болчу. Анан мен кийин билсем, унаам ошол эле өткөрүп берген убакта эле башка жарандарга катталып кеткен экен. Хусейинге бергендин бир себеби мага ошол учурда Нурбек Калжигит унааңды акчаңды Хусейинге бер, бул бала шагылды ушул жерге төктүрүп иштейт деп айткан болчу. Анан мен унаамды күлүчү менен документтер менен Хусейинге өткөрдүм дейт. Жалпысынан мен Хусейинге 1,4 миллион сом акча бермек болдум. 500,000 сомго унаамды баалап бердим. Анан майдалап жүрүп Хусейинге 500,000 сом бердим. Бирок мен Хусейинге кудагыйым мээрим чогуу иштешип жүргөн адам болгондуктан ага ишендим. Анан дагы Нурбек менин атыма жеке нотариустан ишеним, Нурбек деген Үмөтов. Менин атыма жеке нотариустан ишеним кат жаздырып берген болчу. Ошентип мен 2021-жылы август айында 2 жер тилке заборунун фундаментин курдум. Анан кийин курулуш иштерин жүргүзүп 2022-жылы сентябрь айында мен жерге үй бүлөмдүн көчүп киргенмин дейт. Анан кийин нар жагында айтып атат дагы өзү эле 21-жылы Орматоев Алмамбет мен сага курулуш иштерин жүргүзө бер. Алар бүтүрбөсөм мен бүтүрөм деп өзү милдеттеме берген эмес дейт. Бул тууралуу бул сөздөрдү забордун фундаменти жатканда усталар тастыктап бере алат бирок. Кийинчерээк 23-жылы мага курулуш иштерине ОЗК уруксат берген Алмамбет мага келип Нурбек Калжигит мени алдап кетишти. Алар айткан сөздөрүнө турушкан жок. Биздин көчөргө шагыл төгүшкөн жок. Мына сен 7 көчөгө өзүң шагыл төктүрдүң. Сен барып Сокулук районунун УКМКсына арыз жазып бер. Анан Нурбек менен Калжигит мен мага сен берген акчаларды кайтарып берет. Анан мен ал жерден сага каттап беремин деп айтты. Жана калган 400,000 сомду таптакыраларга бербе. Алар мага бериш керек болчу, мага бербей кетти деп мага арыз жаздырткан болчу дейт. Ошол боюнча мен арызым каралбай кеткен дейт. Бул Оразали УКМКга арыз жазып атты үстүнөн. Ушуларга акча бердим эле, Орматоевго эмес. Мен алып кетишти деп. Анан бул жерде кандайча
мошенничествоны коюп атат, мен түшүнбөй жатамын. А кийин өздөрүнчө келишип, анда тыйыр алдап кетсе, документально жер сеники экен деп экөөбүз сүйлөшүп 1 миллион 200 сом алган чын. Анан бул өзүнүн жерине намына котором, комиссия аркылуу котором деп атканда бул токтотуп койгон, калган 2 миллионду бер. Анан кийин мен сага оформить берем деп токтотуш үчүн өзүнүн жакын туугандарына временно оформить койгон. Ал жерде мынакей берде официальный Темировдун өзүнүн распискасы турат, кол жазмасы. Мен Темиров Оразали Исламидинович Орматоев Алмамбеттен участок сатып алдым. 3341-3342 номериндеги алынган сумма 3 миллион 500 сом сүйлөштүк. Азыр 701 миң сом бердим дейт. Калганын кийин берем деп өзү жазып атат. Кылмыш ишинде бул расписка бар. Ушул эле токтом боюнча эми жерде именно Темиров Оразалинин үстүнөн кылмыш ишин кыскартып атат. Баягы өзү тергөөчү өзү баягы незаконно басып аламдык менен ошол жерде бирөөнүн жерине үй салган үчүн кыскартып атат. Анткени кийинчерээк бул экөө сүйлөшүп, могу расписка жазып экөө сүйлөшкөндөн кийин мейли анда азырынча оформить этпейсиң, бирок мага акчасын бересиң, анан кийин мен сага уруксат берем деген үчүн. Ошондуктан берде эч кандай урматтуу сот берде Орматоевдун үстүнөн мошенничество жок. А Темиров болсо кийинчерээк башкалардын сөзүнө кирип, башкача показания берип, эпте ошол жерде алып калыш үчүн Орматоевдун үстүнөн жалган көрсөтмө берген тергөө убагында. А бул токтомдо өзүнүн сөздөр жазганын бул билген эмес. Эстен чыгып кеткен да. Ошондуктан урматтуу сот меники бүттү. Кылмыш ишин Орматоевдун үстүнөн коррупция беренеси боюнча дагы жана мошенничество боюнча дагы алдамчылык боюнча дагы кыскартып коюуну сурап турам. Урматтуу сот, өзү кылмыштын катышуучулары мен ушул азыр коллегамдын айткан ар бир сөзүнө толугу кошулам. Андан тышкары бир төмөнкү толуктоолордо айтып кеткенде туура көрөм. Биринчиден бул аябай өтө оор кылмыштар коюлган, коррупция. Экинчи бөлүгү алдамчылык, экинчи бөлүгүнүн экинчи пункту жана үчүнчү бөлүгү жана болсо 212 берененин 4-пункту. Бирок урматтуу сот, ушул мына канча убакыттан бери мына териштирүү болуп жатат. Бирок ушунчалык тергөө тараптан үстүртөн ишти кароону мен мына биринчи жолу көрүшүм деп айтсам жаңылбайм. Эмне себептен? Биринчиден кандайдыр бир коррупция боюнча кылмыштын белгилери болуш керек. Орматоевдун кырмыр аракетинде. Башкача айтканда ыйгарым укуктун ээси болуш керек. Жанагы же кызматтагы адам болуш керек. Эгерде экинчи бөлүгү эске алсак, кайсы кылмыш топтун же урушкан топтун пайдасына кылган кыймыл аракеттер. Болгону Алмамбеттин көнөөсү ошол жер тилкенин ээсиде болгон. Андан тышкары кандайдыр бир далилдөөчү документтер жок деп эсептейм. Андан тышкары мына ушул соттук отурумда көп көрдүк. Бул жерде жабырлануучу тараптар да сүйлөдү, айыпталуучулар да сүйлөдү. Мына ошол жана тергөө тарабынан айтылган жана рахат укумуна чогулган учурда деп баштап жатат. Бирок көргөзмөлөрдү эске алсак, Орматоев Алмамбет ал жакта болгон да эмес, катышкан да эмес. Мына ошо Төрөгендиев Калжиктер айтып атат, Орматоев болгон эмес, атасы болгон дейт. Башка жана жабырлануучулардан айтып атат, күбөлөрдөн биз келгенбиз, бирок байкаган эмеспиз дейт. Анда кандайча бул тергөөнүн айтканы боюнча кандай кыймыл аракеттерди жасат. Экинчиден айтып кетчү нерсе бар, ошол эгерде чын эле коррупция жасап, бир кандайдыр ушундай кылмыш жасаса, эмне себептен Орматоев Алмамбет өзүнө таандык болгон 1,5 гектарды Оянаттыков айыл өкмөтүнө өткөзүп берет. Эгерде кылмышкер болсо, өзүнүн пайдалына жанагындай кызыкчылдар колдонсо же уюшкан топтун пайдасында, демек ошолорго бермек да. Бул деген эл үчүн деп ошончо өзүнүн жер тилкесинен соцсовет катары
белек катары өтүп жатат. Ал тууралуу урматтуу сот бул жакта өткөн сот отурумдарда жергиликтүү кеңештин өкүлдөрү да сүрүп кеткен, ошол берген тууралуу дагы айтылып да кеткен. Андан тышкары айтат элем, ушул экинчи кылмыш адамчылык колдонуп атат. Бирок урматтуу сот бул Урматов Алмамбеттин кылмыш аракетинде эч кандай адамчылык болгон эмес. Азыр өзүбүз күбө болдубуз 39-томдун 66 барактарында көрсөтүлүп жатат. Тиги кылмыш ишти козгоодон баш тартууда ал жакта июнь айында чыгыптыр. Ал жакта ошол эле жабырлануучунун көргөзмөсү аябай карама каршылыкка алып келет. Себеп дегенде менин эсимде 2025 жылдын 9-декабрь айында ушу Темиров Орозали ушул сураганда, суроо бергенде каяктан акчаны бердиң дегенде толугу менен $14,000 талаадан берген дейт. Ормотов көрсөткөндөн калжитке бердим дейт. Бирок деген жанагы азыр айтылып кеткен жанагы төргөчүнүн токтомунда айтылып жатат. Мен деген Хусейнден адамга бергем. 500 000 сом акча карап жатты. Биринчи көндөгү кез машинасы баланы дейт. Андан улам 500 000 акча жатын Бүркүталиев Хусейнденге бердим дейт. Андан тышкары эгерде айта кетсек, мисалы Темиров Орозали айтып атат, менде мындай көйлөрүм бар дейт. Көйлөрү болсо анда ушунча убакыт бою териштирүү жүрүп бирөөнү келип сүйлөттү. Аласыңбы берели десе, ал деген туруп мага жер керек дейт. Анда бул жерде кайсы алдамчылык? Бул деген өзүнүн айткан сөзү менен жазган арызынын карама-каршылык түзүнтүсү биякта белги болуп жатат. Себеп дегенде эгерде арызын эске алсаңыз, арызында жазып атат. Мени алдоо жолу менен коркутуп, 1,21 миллион акча каражатымды ал койду, бербесең үйүңдү сүздүрөм деген. Эми ушу эмне деген? Ал эми болсо сотто отурумда башкача сүйлөп жатат. Ал эми урматтуу сот ушу жаза процессуалдык кодексинин 17-беренесинде жазылат. Шектин жайыпталуучуну пайдасына болгон кандайдыр бир ушундай саноолордун баары алардын пайдасына чечилиш керек дейт. Кайсы жерде чындык экен, биякта мындай чын айтканда аябай эмне себептен мындай арыз менен кайрылганы белгисиз. Ал эми урматтуу сот дагы бир айтып кетчү нерсе бар. Мисалы, иштин материалдарында жана Өкмөттүн атынан берилген ишеним кат бар. Ошол ишеним катты алып, ал деген айтып атат, мындай Темиров Орозали мындай так жөкөрөк эмес. Сен кандай чалдың десе, 2021 жыл алгам дейт. Ким берди десе, ушулар берди дейт. Бирок ким экенин берген айтпайт. Ал эми Үмөтов менен Ормотовдун ортосунда мурда кандайдыр бир таанышуу же сүйлөшүү болгон тууралуу эч кандай маалымат бандерде болгон эмес. Андан тышкары Үмөтов ушул соттук отурумда көрсөттү. Мен ал эмени дейт, ишеним катты төмөнкү бергем дейт. Тиги кал жигит бүт барып дайындап койчу, мен барып эле тиги нотариуска кол коюп койгом дейт. А ким Ормотовдун жери кимдики мага белгисиз болгон дейт. Мына ушундай кыймыл аракеттердин натыйжасында көптөгөн жарандарга зыян келтирилген. Бирок урматтуу сот биякта Ормотовдун кыймыл аракетинде эч кандай кылмыш жок деп эсептейт. Андан тышкары өткөн сот отурумда айыптоо тарабынан айтылып жатат, 5 жыл берилсин 4-бөлүгү боюнча дейт. Бирок эч кандай 4-бөлүгү коюлган эмес, 3-бөлүгү болот. Эгерде 3-бөлүгү деп айтсак, анда кылмыш жаза кодексинин 14-мартындагы редакциясын эске алсак, эң 2000 көрсөткүч айыппул жазасы катары көрсөтүлгөн экен. Ал эми эгерде биринчи жолу тиги Ормотов жана экинчи бөлүк менен айыпталды десе, демек 58-беренени эске алсак, бул деген кылмыштын куугунтуктоонун эскертүү мөөнөттөрүнүн өткөндүгү тууралуу эске алыш керек. Себептен анда эч кандай жокко тартылыш керек. Өзү айыпталуучу берип аткан акчаны албаса, бул жерде кайсы алдамчылык, кимдин акчасын ким алдап койду? Анан урматтуу сот бул жерде кызыктуу нерсе, бул деген Темировдун акчасын кандайдыр бир алдоо жолу деле болгон эмес. Эмне себептен анда Темиров ал жака ушунча жылдан бери үй салып, анан кийин болсо жанагы териштирүүгө катышып, анан тиги Ормотовдун үстүнөн кылмыш козгогондо билип калып, анан дагы арыз менен каралып жатат. Эч кандай негизсиз жана мыйзамсыз деп эсептейбиз. Кандайдыр бир жер боюнча жер керек болсо, эмне үчүн анда соттук териштирүү менен жаран тартипте кайрылбайт? Анан урматтуу сот 212-беренени айтып кетет элем. Бул жерде мындай
кылмыштын курамы төмөнкүдөй көрсөтүлөт. Бөтөн жер участкаларын өзүн билемдик менен ээлеп алуу жана максаттуу багытын бузуу менен айыл чарба багытына жерлер өзүн билемдик менен курулуш куруу. Ушул эле 4-чү бөлүгү жер участканын өзүн билемдик менен ээлеп алуу максаттуу багытын бузуу менен жерлерге өзүн билемдик курулуш жүргүзүүнү уюштуруу жетектүү дейт. Бирок урматтуу сот, Ормотоев Алмамбет эч кандай ушул кылмыш жаза кодексинин беренесинде көрсөтүлгөн кылмышты жазаны эмес деп эсептейт. Кандайча өзүнүн жери болсо, биринчиден, экинчиден бирөөнүн жерин алып алдыбы, алдап алдыбы, же барып басып алдыбы эч кандай ушул токтолгон материалдарында такыр жок. Андан тышкары дагы бир айтып кетчү нерсе бар, жанагы Темиров Оростун айткан өзүнүн көргөзүү менен карама каршылыгын далилдөөчү дагы бир документ бар. Бул деген мынакей 38-чи томдун 142-чи бетинде жазып жатат. Ал жакта өзүнүн дептеринин үзүндүсү бар экен, участокто алган күн деп 20 август 20-жыл деп көрсөтүп атат. Бирок өзүнүн арызында 20-жыл күз айларында деп көрсөтүп атат. Андан тышкары ошол эле жана кундай кетишти берип аткан тууралуу маалыматты көрсөтөт экен. Анда кимге ишенсе болот? Ушундай эмне боло береби? Бүгүн болсо бир айтат, эртең болсо башканы айтат. Мындай деген мындай калктын да бир чеги болуш керек да. Эгерде кандайдыр бир акча каражат керек болсо, анда эмне үчүн албайт? Мына ушуну айтып кетким келет да, анда кайсы адам үчүн? Ормотоев Алмамбеттин кыймыл аракетинде көрсөтүлгөн 3 беренеден кылмыштын курамы жок деп эсептейт. Андыктан урматтуу сот актоо өкмүн чыгарууну суранамын. Эгерде бирок алдамчылык жактан кандайдыр бир эгерде ушундай жыйынтыкка келе турган болсоңуз, кылмыштын курамы деген демек анын 3 жашы жетелек баласын эске алуу жана ошондой эле кылмыш жаза кодексинин 14 марттын 2025 редакциясын эске алуу менен айыппул жазасын колдонууну сурадым. Меники болду. Сизге жакшы көрүлөт, айтыңыз. Урматтуу сот, колумду чечип койсоң болот, кагаздарымды. Ал жагына келишип атам. Саламатсыздарбы, урматтуу сот, урматтуу прокурор, жана сот отурумунун катышуучулары. Мен Ормотоев Алмамбет Кубанычбекович. Мени бүгүнкү күндө күнөөлүү деп айыптап жаткан 336 жана 212 жана 209 беренелердин негизинде күнөөлөнүп келе жатам. Урматтуу сот, мени жогорудагы беренелер менен күнөөлөгөн туура эмес деп эсептейм жана мага коюлган беренелерди толук мойнума албайм. Себеби 336 берене эң оор кылмыштардын бири болуп эсептелинет. Берененин аныктамасында айтылгандай бир нече топ адамдардын жана мамлекеттик кызматкерлердин катышуусунда өзгөчөлүктөргө же баалуулуктарга ээ болуу максатында жасалган иш аракеттер мамлекетке зыян келтирүү болуп эсептелинет. Урматтуу сот, мен мамлекеттик кызматта иштебесем, мамлекеттик кызматкерлер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөсөм, 336 берене менен айыптоо негизсиз деп эсептейм. Жеке менчик жеримдин аянты 4,5 гектар болчу. Эгер мен мамлекетке зыян келтирсем, сот объектилерге де 1 гектар 40 соток жерди өз ыктыярым менен бөлүп өткөрүп берип жатсам, урматтуу сот, мен өз жеке менчик жерим мамлекетке берип, анан мамлекетке зыян келтиргендигим болуп калабы. Ошондуктан 360 менин жасаган иш аракеттеримде 336 берененин талаптарына туура келген кылмыш иш курамы жок. Себеби бул берененин талаптарына жооп берчи иш аракеттерди такыр жасаган эмесмин. Урматтуу сот, урматтуу прокурор, экинчи берене, бул 212 берене боюнча айта кетсем, берененин маңызы өз билемдик менен жерлерди басып алуу экен. Бул жерге
мен 2006 жылдан баштап эле 2020 жылдын аягына чейин жеке менчик укугунда ээлик кылып келем. Ошол эле жерде айдоо жер кылып иштетип, жеке менчигимде ошол жерде иштетип келем 2020 жылдын аягына чейин. Мен урматтуу сот, мен бирөөнүн чегарамдын, өзүмдүн жеримден чегарамдан ашыкча чыкпасам, же бирөөнүн жерин басып албасам, анда менде кайдагы 212 беренени коюлат. Бул беренени мен негизсиз деп эсептеймин. Бул берене мага негизсиз болгондуктан 2020 жылдан баштап 4,5 гектар жеримдин өз максаты бабытында пайдалана албай калдым. Себеби 271-295 контурдагы жер ээлери менен макулдашпай эле өз билимдик менен турак жай курууга жерлерди 4 сотуктан бөлүп сата баштаган жоон топ пайда болгон. Ошол кезде Баймантоновго айыл өкмөтү дагы кат түрүндө эскертүүлөрдү бергендигине карабай, айдоо жерлердин кыртышы бузулуп, мыйзамсыз курулуштар жүрүп жатты. Өзүмдүн жеке менчик жериме белгисиз адамдар өз билимдик менен күндүзү дагы, түнкүсүн дагы фундамент курулуштарын жүргүзүп жатты. Ал белгисиз адамдарга мен бир канча эскертүүлөрдү берген, бирок менин эскертүүлөрүмдү тоготпой, өздөрү тоготпогондуктан өз билимдик менен кайрадан баягы курулуш үй фундаменттерин жүргүзө башташкан булар. Тилекке каршы ошол адамдар кайра мени кагып силкип тоготпой коюшту. Мен ошол кезде бир нече жолу укук коргоо органдарына кайрылгам, чара көрүүсүн сурадым. Ал жактан эч кандай натыйжа чыккан жок. Анткени өз жеке менчик жеримди өз багытында пайдалана албасам, ал жеримдин пайдасын көрүшүм керек эле. Кыргыз Республикасынын укуктук процессуалдык кодексинин 27 берененин 10 жана 11 пункттарына ылайык 2022 жылдын 1 апрелинде урматтуу президенти Садыр Нуркожоевдин жер мунапасына кол койгон. Ага ылайык айыл чарба жерлерине 2021 жылдан 1 декабрына чейин курулган мыйзамсыз курулуштарга мунапас жарыяланып, ага чейин болгон иш аракеттерге декриминализация жарыяланганы белгиленген. Ошол себептен мен ойлойм, мен бүгүнкү болуп жаткан иштер бул тергөөдөн эле кыскартылыш керек болчу. Урматтуу сот, андан сырткары 209 берене дагы коюлган. Бул беренеге мен кандай дейишем бар? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өткөн соттук отурумдарда Темиров Оразали өзүнүн көрсөтмөлөрүн берди. Мен ал көрсөтмөсүн жалган көрсөтмө деп эсептеймин. Жалган дегенимдин себеби, Оразали мырза менден жалган алган жерге үй салып жашап жатат. Азыркы убакка чейин 4 сотуктан 8 сотукка чейин өзү үй салып, ошол жерде өзү ээлик кылып жашап жатат. Ал жерде мисалы мен же кимдир тарабынан, бир чоочун адам тараптарынан талашкан эч ким жок ал жерде. Жерде ошол жерде ушул убакка чейин өзү ээлик кылып жашап келип жатат. Мен жабыр тартып келем. Жабыр тартканымдын себеби, урматтуу сот, мен Оразали мырза менен өз ара түзгөн келишимибизге ылайык, ал өзү келип менден 3,5 миллион сомго 2 участок сатып алган. Сүйлөшүлгөн багынын 1 миллион 21 миң сомду берген. Калганын бул тилгаттын негизинде бүгүнкү күндө мага карыз. Бирок сүйлөшүлгөн 2 участокто бүгүнкү күндө ээлик кылып үй салып жашап жатат. Талашкан эч ким жок. Эгерде
экөөбүздүн ортобузда түзүлгөн келишимди буза турган болсо, урматтуу сот, анда мен Темиров Оразалиден алган 1 миллион 21 миң сомду өзүнүн колуна бүгүн же эртең болсо эртең, бүгүн болсо бүгүн өз колуна кайтарып бергенге даярмын. Бүгүнкү күнү Оразали мырзага мен акчамды бергендиги үчүн мен арыз жазчу жердемин, урматтуу сот. Өкүнүчтүүсү, уурусу күчтүү болсо ээсин доого жыгат болуп мен бүгүнкү сотто айыпталуучу болуп отурам. Ошондой эле мен азыркы убакта үй бүлөмдө 3 балам бар. Улуусу 6да, экинчиси 5те, кичүүсү 1де. Ал үй бүлөм караусуз калды. Ушул отургандан баштап мынакей ошону эсептеп кетсе 9 айдан бери отурам, урматтуу сот. Тергөөдө жогоруда айтылганга ылайык иштин тергөөдөгү кыскартылышына алып келүүчү жагдайларда, бирок тергөө өз кызыкчылыктарын көздөп биз келтирген сунуштарды эске албай бир тараптуу каралды. Темиров Оразали эмнеге арыз менен жазды деген суроо туулушу мүмкүн силерде. Тергөө тарабынан Оразали мырзадан менин атыма эгер арыз жазсаң, биз сага ошол жерди бекер өткүзүп беребиз деген куру убадасын алданып арыз жазууга мажбур болгон. Темиров Оразали менен келишим түзгөнү чын, менде турган тил каты боюнча жазган арызы берген көрсөтмөлөрү дал келбей турат, урматтуу сот. Темиров Оразали тергөөдө дагы беттештиргенде өзүнүн көрсөтмөлөрүн берген. Бирок ал көрсөтмөлөрүндө мен кошулбайм, ал көрсөтмөлөрү мен жалган деп эсептейм. Ошол тергөөдө дагы 2020 жылы мен Алмамбеттин колуна $14,000 бергем. Алмамбет жерди көрсөткөн деп ошол жерде бир канча адамдын көп адамдарды айтып кеткен. Бирок тилекке каршы ошо көп адамдардын бирөөсү дагы тергөөдө дагы келген жок көбөлөрдүн арасынан. Темиров Оразали 2020 жылы жерди кимден алып, кимге акча берип аткан тууралуу бул өзүнүн колунда да кагаздары бар. Автоунаа, ет автоунаасында алган, кимге канча сом бергенин дагы алган жазып жүрөт. Ошол жазып жүргөн кагаздардын арасында бул 400 000 сом мен кем бергем. Ошол берген адамдар мага акчаны документтерди чыгарып бергенде 400 000 сомду мен кийин берем деп, ошентип ал кагаздарды мага 2022 жылдын күз айларында мага көрсөткөн. Ошол кагаздарды мага көрсөтүп. Мен ошол кезде 2020 жылы Төрөгелди Фалжыгыт Ажы Бакыт мага жерди көрсөтүп, ошол жерде мен ошо автоунааларды ошол жерден баарын баалап, андан кийин калган сом менен акчалай кылып, мынакей могу кагаздарга жазып алдым деп, мага ал кагаздарды өзү көрсөткөн. Урматтуу сот, ошол тергөөдө дагы ар кандай коркутуулар, алдоо жол менен соодалашкан учурлар да болду. Ошол жерде тергөөчү мага сен эч жерде кызматкерлер менен жолугушуу болбоптур сен тарапта. Ошо мамлекеттик кызматкерлерге сен акча бербептирсиң. Лукум деген кафеге чогулушка барбаптырсың. Сен эми ишиң баары эле жакшы экен, таза экен, эми сен ошо соттук териштирүүдө 1-2-3 процесстен үйүңө чыгып кетесиң. Андан көрө сен могу эки жер тилкени Темиров Оразалиге мындай эле берип кой, мындай эле өткүзүп берип кой бер да. Мен бул 209 беренени ошо делого киргизбейм деп мага ошондой айтуулар болгон тергөө тарабынан, ошондой учурлар болгон. Мен бирок ал тергөөчүгө айткам, бул жеке менчик менин өзүмдүн жерим. Мен могу Темиров Оразалинин көрсөтмөлөрүнө макул болбойм. Мага коюлган айыптарды дагы мойнума албайм.
мен ошо соттук териштирүүдө ошол жерде каралса, ошол жерде баары соттун чечими менен чечилет деп мен ошентип жооп бергем. Ал жерде күбө адамдар да бар болчу ошол кезде, ошентип айтып атканда, аны ошентип эле бүткөм. Эми мен урматтуу сот, урматтуу прокурор, мен сөзүмдүн аягында тергөөнүн мыйзамсыз жана бир тараптуу каралгандыгынын жыйынтыгында түзүлгөн азыркы каралып жаткан иште, урматтуу сот, урматтуу прокурор, сиздерди адилеттүү чечим кабыл алат деген үмүт менен алыстыкты күтөм. Рахмат. Andan keyin iş boyunca yerlerde ele alуу boyunca işten materiallarına karaganda 271 жана 295 контурларда жайгашкан жер тилкелеринин ичинде бир да Тайчиеванын атына катталган эмес. Айыптоо актысы боюнча жер тилкелеринин ээси катары конкреттүү адамдар көрсөтүлгөн. Ошондой эле Тайчиеванын аты ошол эле тизмеде жок. Ага карата жер тилкелери тизмеленген бөлүмдө анын аты катталган эмес, бир дагы жер участогу анын атында жок. Мыйзамдын логикасы боюнча, кылмыш жаза укугунун принциптери боюнча Тайчиева бул жерде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 212 беренесинин субъектиси болуп эсептелинбейт. Ошондой эле коррупциялык иш боюнча Тайчиева эч кандай мамлекеттик кызматтарды ээлеген эмес. Ошондой эле бул жер тилкелери боюнча кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде аны бөлүштүрүү, жерлердин категорияларын өзгөртүүгө эч кандай мүнөздөгү ыйгарым укуктары жок болгон. Ошондой эле Тайчиеваны айыптоо актысы боюнча айыптап атат, ал ошол коррупцияны уюштурган, ошондой эле Улуу Тоо кафесинде, Лукум кафесинде жана Шашлык парк кафелеринде башка айыпталуучулар менен жолугушуп, иш боюнча айыпталуучу болуп өтүп аткан Сыдыковго 8 миллион сом берген деп жатат. Бул жерде тергөө учурунда атайын тергөө аракеттери менен специальный следственный действия эч кандай ал акча берилгендиги жөнүндө, кандай сүйлөшүүлөр болгондугу жөнүндө тергөө тарабынан далилденген эмес. Ошондой эле соттук жыйналыш учурунда дагы ал эч кандай далилденген эмес. Ошого байланыштуу бул жерде Тайчиева айыпталса, башка айыпталуучулар менен ошол эле кафеге барып шашлык жегенби, кофе ичкенби, чай ичкенби, ошол жерде барып кофе ичкен үчүн эле коррупцияны уюштуруучу деп. Андай болсок, биз бул жерде күнүгө өзүбүздүн жактообуздагы адамдар менен жолугуп атабыз кафеге, анда бардыгыбыз коррупционер болуп чыкпайлыкпы? Бул жерде тергөөнүн логикасын түшүнүү кыйын жана мүмкүн эмес. Андан сырткары 2 миллион сомдун берилген фактысы жөнүндө айыптоочу акчаны ким канча чогултканы, кайсыл жердин ээси канча бергени, ал 8 миллион сомдун негизги булагы тергөө тарабынан аныкталган эмес. Бул жерде Тайчиева, эгер тергөөнүн логикасына кирсек, бул жерде Тайчиева эле берген эмес да. Анда деген ким ошол жерде кандай суммада берген, кандай купюраларды берген, эч кандай иштин материалдары менен ал далилденген эмес. Үчүнчүдөн, коррупциялык кылмыштын далилденүүсү бул өтө оор кылмыштардын категориясына кирет. Ошондой эле тергөө учурунда дыкат мамиле менен тергелиши керек эле. Бирок тергөө үстүртөдөн жүрүп, эч кандай кандайдыр бир күбөлөрдүн, ошондой эле атайын бир фактылар, ыкчам иш аракеттердин негизинде эч кандай далилденген эмес. Ошондой эле
иш боюнча жана айыптоо актысынын жүйөлөрү боюнча айтылып жатат. Тайчиева кандайдыр бир өзүнүн милдеттемелерин алып, жерлерди өткөрүп берген жана башка. Иштин материалында бир дагы далил жок. Тайчиева өткөрүп берип атканыбы же өткөрүп бербегени, ал өзүнүн туугандарына катталган жер тилкелери боюнча туугандарынын өкүлү болуп барган. Анткени Тайчиеванын жогорку юридикалык билими бар. Жерлерди ошондой эле документтерди кантип бөлүштүрөт, кантип документтер таризделет, ошолор боюнча Тайчиеванын тиешелүү деңгээлде билим деңгээли бар. Ошону түшүнүп, өзүнүн туугандарына түшүндүрүп бериш үчүн барган. Соттук жыйналышта Тайчиева өзүнүн көрсөтмөсүндө ал жөнүндө да айтып кетти. Ошондой эле айыптоо тарабынан ал Тайчиеванын айтып кеткен жүйөлөрү четке кагылган жок. Мындан тышкары 212 берененин 4-бөлүгү боюнча башкалардын жер участогун өз билемдик менен ээлеп алуу жана максаттуу багытын бузуу менен жерге өз билемдик менен курулуш жүргүзүүнү уюштуруу жана жетекчөө. Соттук жыйналышта бир нече күбөлөр суралды. 50-60 күбө сурады. Бир дагы күбө Тайчиеваны көрсөткөн жок. Ошондой эле иштин бетинде беттештирүү жөнүндө протоколдор бар. Тайчиева менен бир дагы күбө беттештирилген эмес. Тайчиева ушуну уюштурду. Жердин багытын өзгөртүүгө, сатууга же кандайдыр бир пайда көрүүгө мына ушу Тайчиева кылды деп могу жерден соттун трибунасынан көрсөтүп бармагы менен көрсөткөн жок. Бир дагы күбө ошондагы урматтуу сот эске алып коюңузду суранам. Бул беренени колдонуу үчүн субъект катары жер тилкесин ээлеп алышы керек же жер тилкесин ээлеп алуу жана мыйзамсыз курулуш жүргүзүүнүн уюштуруучусу же жетекчиси керек. Мурда белгиленгендей, Тайчиеванын атына бир да жер тилкеси катталган эмес. Демек, жер тилкесин өз билемдик менен ээлеп алган деп таанууга эч кандай укуктук негиз жок. Мыйзамсыз курулушту уюштуруу же жетектөө жагына караганда да Тайчиеванын конкреттүү курулуш объектисин уюштурганы, шагыл жолдордун салдырганы, электр карагайларынын орнотулгандыгы жана ушул максатта башка адамдарга буйрук бергендиги тергөө учурунда жана соттук жыйналыш учурунда дагы далилденген жок. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 57 беренесинин 2-бөлүгүн жана Кыргыз Республикасынын Кылмыш жана процессуалдык кодексинин 17 беренесине ылайык ар бир адам айыпталып, аны сот мыйзамда белгиленген тартипте күнөөлүү деп таанылганга чейин күнөөсүз деп эсептелинет. Айыптоонун далилдери кемчиликсиз, ишенимдүү жана акылга сыярлык бардык шектенүүлөрдү жоюуга жетиштүү болгон тийиш. Айыпталуучунун күнөөлүгүнө болгон шектенүүлөр айыпталуучунун пайдасына чечилет. Тайчиевага коюлуп жаткан ар бир айыпта шектенүүлөр бар. Ошо мыйзамдын талаптарына ылайык бул шектенүүлөр Тайчиеванын пайдасына чечилүүсү зарыл деп эсептейм. Ошого байланыштуу урматтуу сот Тайчиева Гүлзада Турдуеваны коюлган айыптардын бардыгы боюнча актоо өкүмүн чыгарууну суранам. Уважаемый суд, уважаемые участники судебного процесса, я не буду повторяться, лишь дополню.
действительно, обращаясь к материалам уголовного дела, не имеют никаких письменных доказательств, либо доказательств в виде показаний лиц, которые были бы объективны и не заинтересованы в исходе дела. Согласно материалов дела, ей предъявляется обвинение по статье 336. Диспозиция настоящей статьи в части коррупции предполагает умышленные действия, направленные на установление противоправной устойчивой связи должностных лиц. За период рассмотрения настоящего уголовного дела мы убедились, что никаких коррупционных связей, устойчивых, неустойчивых, организованных Тайчиевой, либо где Тайчиева могла быть косвенно или прямо задействована или принимала участие, установлено не было. И это очевидно, еще раз говорит о том, что и настоящее обвинение, оно всего лишь надуманно. Кроме того, хочу заметить, что Тайчиева не является должностным лицом, государственным чиновником, от мнения или от действия которой могли зависеть те или иные действия в отношении рассматриваемых здесь земельных участков. Обвинительное заключение описывает коррупционные транзакции, передачу денежных средств, где описываются конкретные лица. Но я не говорю о их вине, я говорю и ссылаюсь только на обвинительное заключение. И даже там фамилии Тайчиевой или ее действий не отражено. Отсутствие подписанных Тайчиевой каких-либо обязательств, мы в этом также убедились. Уголовное дело состоит из уже, наверное, 100 томов. Эти все 100 томов мы изучали неоднократно. И ни одного документа, ни одной расписки, ни одного показания свидетеля или потерпевшего о том, что Тайчиева кому-то продала земельный участок на контуре, который какой-то 271 и 295, либо она кому-то обязалась продать, либо у кого-то получила какие-то денежные средства. Таких фактов в материалах дела нет. Кроме того, хочу заметить, что и при рассмотрении настоящего уголовного дела мы заслушали здесь в общей сложности около 100 с лишним свидетелей и потерпевших в том числе. Никто из них ни разу не сослался на то, что Тайчиева принимала участие в каких-то сделках, Тайчиева давала какие-то распоряжения, либо покупала, либо продавала у кого-то земельные участки. И это лишний раз говорит о том, что действия Тайчиевой с следственными органами были, ну, так скажем, преувеличены, надуманы и, может быть, даже где-то сфальсифицированы. Не побоюсь этого слова. Сторона обвинения утверждает о некой встрече в кафе, как мой коллега уже сказал, что в материалах дела нет никаких доказательств того, что даже если при какой-то встрече она принимала участие, что она принимала сугубо в своих личных интересах. Нет. Как уже выше сказано, также мы предоставили суду, и к материалам дела приобщена копия диплома о юридическом образовании Тайчиевой. И как она сама говорит, и материалами дела было установлено, что она всего лишь представляла интересы своих знакомых, друзей и родственников, чьи земельные участки были в этих контурах. И не больше. Хочу заметить, что Тайчиева не принимала никаких решений относительно этих земельных участков. Либо же там она не продвигала интересы, не лоббировала, ничего такого установлено не было. Относительно статьи 212. Часть 4 статьи 212 предусматривает ответственность за организацию или руководство самовольным занятием земельных участков. И не буду зачитывать статью. Конкретно о роли Тайчиевой здесь. Мы также убедились в том, что Тайчиева не организовывала проведение дорог, установление столбов. Здесь вот позиция защиты некоторых обвиняемых четко на протяжении каждого судебного разбирательства уточняла у каждого свидетеля, у каждого потерпевшего, кто устанавливал столбы, кто протягивал там свет, кто прокладывал дороги.
уважаемый суд, уважаемые участники судебного разбирательства, уважаемая сторона обвинения, мы все убедились, и это невозможно скрыть в том, что этим занимались определенные участники, определенные лица. Конкретно обвиняемая Тайчиева к этому не имеет никакого отношения. Соответственно, она никак не могла привести непригодность земли сельхозназначения на этих контурах, на 271 и 295. Кроме того, уважаемый суд, хочу отметить, что на контуре 271, 295 на имя Тайчиевой Гульзады не оформлена ни одна сотка земельного участка. И никогда не была оформлена. И на сегодняшний день также не оформлена. То есть у нее там и нету земель. Даже если кто-то здесь скажет, что она продавала какие-то земли, во-первых, это невозможно доказать, потому что это просто клевета. Ну и во-вторых, не имея этих земель, каким образом она могла их продавать? Соответственно, она не могла привести в непригодность эти земельные участки. Она не занималась там строительством, она не занималась установлением дорог и так далее. Соответственно, обвинение не устанавливает причинно-следственной связи между какими-либо конкретными действиями Тайчиевой и незаконным строительством на вышеуказанных землях. Согласно справке Сокулского районного управления аграрного развития Министерства сельского хозяйства от 30.05.23 года земли в контурах 295 и 271 приведены в непригодное состояние вследствие незаконных строительных работ. Мы убедились и по показаниям свидетелей, потерпевших, также по материалам дела, Тайчиева никакие строительные работы там не вела. Далее, в обвинительном заключении приводится обширный список граждан, которые приобретали земельные участки и у кого приобретали. Также показания потерпевших, показания свидетелей. Мы слышали только одни и те же фамилии. И хочу заметить, что о Тайчиевой никогда ни в чьих показаниях речи не было. Повторяться не буду. Хочу отметить, что уголовная ответственность в нашем государстве носит строго личный характер. Статья 8 УК Кыргызской Республики закрепляет принцип личного характера уголовной ответственности и наказания. Соответственно, привлечение к уголовной ответственности по групповому признаку только на основании того, что лицо предположительно присутствовало на каких-либо встречах, этого быть не может. Это противоречит полностью букве закона. Далее, применение, защита также обращает внимание на то, что значительная часть инкриминируемых действий относится к периоду 2012-2021 года, то есть до введения в действие настоящего Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Ну и подытожить, дабы не занимать много времени, в заключение хочу сказать, что ни один земельный участок в контурах 271-295 не был зарегистрирован на имя Тайчиевой, что исключает признание ее субъектом настоящих преступлений, предусмотренных статьей 212. Тайчиева не являлась и не является должностным лицом, уполномоченным или обладающим правами, в связи с чем привлечение ее к ответственности по части 2 статьи 41 и части 2 статьи 336 УК как организатора коррупционного преступления лишено правового основания. Третье. В материалах дела отсутствуют допустимые, достоверные и достаточные доказательства, подтверждающие виновность Тайчиевой в совершении инкриминируемых преступлений. Нет ни кадастровых документов на ее имя, ни подписанных ею обязательств о дроблении участков, ни карты, ни доказательств передачи денежных средств должностным лицам, ни свидетельских показаний ее организаторской роли. Четвертое. Обвинение в нарушении принципа индивидуализации уголовной ответственности строится на групповом подходе. Тайчиева привлечена к ответственности не за конкретные действия, а лишь в силу ее предполагаемой причастности к кругу лиц, находившихся в определенных отношениях с земельными участками. Пятое. Все сомнения виновности, как уже мой коллега сказал, виновности Тайчиевой
не буду зачитывать, они истолковываются в ее пользу. Уважаемый суд, прошу вынести в отношении Тайчиевой и Гульзады Турдуевны оправдательный приговор по всем предъявленным обвинениям в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Арест мы же ходатайство подавали. Да, и также я прошу удовлетворить ранее поданное наше ходатайство, которым мы просим снять арест, наложенный следователем на земельные участки лиц, которые вообще не причастны к эпизодам настоящего дела. Все, спасибо. Ваша честь, я полностью поддерживаю своих адвокатов и скажу. 188 миң сом жетпей калат дагы, Рыспаев Адилетке 170 миң сом жетпей калат. Бул иштер боюнча Аламедин сотунда иш каралып, булар боюнча кыскартылган экен. Бирок ушул жанагы биздеги улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүсү барып ошол 13-14 жабылган иштерди кайра көтөртүп, ушул үчөөнү кайра жаздырда, силерде монча жетпей калган экен, мынча акча берген экен, жазгыла деп. Анан ошондо мынакей азыр сот учурунда өзүңүздөр көрдүңүздөр, Молдасанова Чолпон жарашуу баракчасын кол коюп, эч кандай доосу жок экен, бергендигин айтып, акчаны толугу менен төлөп бергендигин айтып, айыптоодон баш тартты. Бул боюнча ушул 209-2 беренеси боюнча бул эпизодду кыскартып бериңиздерди суранабыз. Ошондой эле Мухтаров Жалилге 288 миң сом карыз калган. Бул боюнча дагы макулдашуу баракчасы колдонулду, вернее жазылды. Бияктан Мухтаров Жалил тоже айыптоодон баш тартып, эч кандай доос жок экенин билдирип, биз ишке тиркелгени, биз бул макулдашуу баракчаларын баарын өткөрдүк. Ал эми Рыспаев Адилет сот учурунда суралганда келип көргөзмө берди. Ушу мага 170 миң сомдун акчасын төлөп берди, мен эч кандай доом жок деп. Бирок ушу макулдашуу баракчасын ошо эме толтурууда ал негедир келе албай калды сот учуруна. Ошондуктан ушул бир эпизод боюнча, именно ушу Рыспаев Адилеттик боюнча жана 4-чү бөлүм коюп атат. Ошол боюнча эскирген мөөнөт өтүп кетүү боюнча ошо кыскартып бериңиздер суранат элек. Бул ошондой эле биз 209 берененин 4-чү бөлүмүн коюлганына дагы биз макул эмеспиз. Анткени ал ошол 209 беренеде мындай деп өзгөчө ири суммадагы эме ущерб келтирилди деп жазып атпайбы? 47 миллион 250 миң сом деп. Бул сумманы дейт, жерди сатып чыгым келтирди деп. А кимге чыгым келтирди? Ал көргөзүлгөн эмес. Биринчиден, экинчиден бул мамлекетке чыгым келтирди деп эсептейли десек, бул өзүнүн жерин сатып атпайбы? Анан кандайча болуп бул 47 миллион 250 миң сом бул каяктан чыккандыгы бу дагы белгисиз. Тергөө тарабынан мындай айып коюп атат да, 180 жер тилкесин сатып дейт, 27 тилкеге негизсиз ээлик кылган дейт. Негизсиз ээлик кылган деген кантип түшүнсө болот? Бул өзүнүн жер ээси болуп эсептелинет. Өзүнүн колунда ошо китепчеси бар. Өзү саткандыгын мойнуна алып атат. Анан бул кимге ошондо сатканда бул 47 миллионду кимге чыгым келтирип атат? Анан СКБга 12 участок өткөрүлгөн жок деп айыпты коюп атат да. СКБ боюнча 12 участокты өткөрүп берген Алмазбек уулу Өмүрбек. Ал боюнча биз териштирүүгө бияка Сокулук акимиятына келгенде биздин запроско, адвокатский запроско булар жооп бербей койгон. Анан биз кимге Комановго, ошол тергөөчүгө барып кайрылганда Команов биз менен өзү ошо тергөөчүнүн запросу менен кошо келип акимиятка келгенде айтты: "Ооба, булар берилген, бирок биз силерге письменный ответ бере албайбыз, анткени бизге бу улуттук коопсуздуктун эме тергөөчүсү келгенде бизге эч кандай кагаз бербейсиңер, жооп бербейсиңер" деп ушинтип бизге тыюу салып койгон. Биз ошон үчүн силерге жазып бере албайбыз деп айткан. Ошондуктан урматтуу сот, экинчиси бул 212 берененин 4-чү бөлүгүндө коюп атат да. Бул эми биякта эмне деп жазылып турат бул беренеде? Бөтөн жер участогун өзүн билемдик менен ээлеп алуу дейт. Максаттуу түрдө багытты бузуу деп айтылып коюлат да мында.
Бул 212-чинен ушу беренени неге коюлган бизге түшүнүксүз, анткени бул эч кандай бөтөн бирөөнүн эч кандай жерин басып алган жок да. Же мамлекеттикин басып алды, же бирөө келип даттандыбы мен жеримди басып алдым деп. Бул өзүнө тийиштүү жерди сатып атат. Анан кандайча 212 4-чү эмеси коюлуп атат, бизге бул түшүнүксүз. Ошон үчүн биз эсептейбиз, бул 212-чи берене ашыкча узулган жана ашыкча коюлган. Бул боюнча айып менен биз макул эмеспиз. Ал эми 336-чы берененин 2-чи бөлүгү боюнча бул коррупция деп эсептелинет. Биякта эмне деп жазылып атат? Эми баягы мамлекеттик кызматта турган кызматкерлер менен байланыш түзүп, материалдык байлыктарга мыйзамсыз мындай чыгым келтирилген деп. Эми бул өзү эч кандай мамлекеттик кызматта иштебесе, эч кандай мамлекеттик кызматта турган адамдар менен байланышы жок болсо, эмне себептен ушул коррупцияны койду да? Бирок айыптоо баракчасында жазылып турат. Ошол 2014-жылы дейт, ошо кадастр бөлүмүнүн ошол кездеги иштеген бөлүм башчысы ким фамилиясы Н Акматов менен сүйлөшүп дейт, ага $14.000 берген деп. Сот учурунда бул Акматов суралды. Ошондо биз суроо бердик. Сиз Алмазбек Улуу Өмүрбекти тааныйсызбы? Сизге ушундай акча берилди беле, ушундай сүйлөшүүлөр болду беле дегенде, Акматов жооп берди. Мен бул Алмазбек Улуу Өмүрбекти тааныбайм деди. Мен мындан эч качан муну менен сүйлөшкөн да эмесмин, эч кандай акча алган эмесмин деп. Андан тышкары ошол эле Акматов түшүндүрмө берди. Менин дейт иштеген кызматым боюнча мен ошо келген клиенттер менен эч кандай контакт түзбөйм. У меня бесконтактная работа деп айтты да, ушундай сферадагы деп. Алар келип жанагы единое окного келип заявление жазат, анан мага келип түшөт, анан мен өзүм милдетимди аткарам деп. Анан бул эч кандай акча берилбегендигин бак сот учурунда айтып өттү. $14.000 эч кандай алган эмесмин, тааныбайм дагы, мен бул киши менен сүйлөшкөн эмесмин деп. Андан тышкары дагы ошол эле айыптоодо көргөзүп атат. Биякта баарын баягы өтүп аткандарын баарын көргөзүп, эме деп жазып атат да. Жана кафе Лукумда булар баары тең чогулган, анан жанагы шашлычный кафесине баары тең чогулган деп. Ал биякта баары тең ушуна азыркы иш боюнча өтүп аткан айыптоочулардын баары тең суралды. Баары тең бирөөсүн айтты. Эч кимиси Өмүрбектин аяка катышканын, келгенин айткан жок. Бир гана ошол атасы бир жолу келгенин бияктан ошол жана Төрөгелдиевке ошол айтып өттү. Кимдин бир дагы Лукумга да келген эмес, эч ким менен эч кандай байланышта түзгөн эмес, сүйлөшкөн да эмес. Бул сатса өзүнө тиешелүү жерди саткан. 13-14 жылдар сатылган. Ал жылдарда эч кандай запрет жок болгон. Ал запрет 15-жылдан башталды. Ошон үчүн биз ошо 212-нин дагы 336-нын берене боюнча айыптар менен макул эмеспиз, эч кандай күнөөсү жок деп эсептейбиз. Бул экинчи берене боюнча актап бериңиздер суранабыз. Ал эми 209-чу беренени срок мөөнөтү өткөнүнө байланыштуу кыскартып бериңиздер суранабыз. 2 эпизод менен кыскартып, ишти кыскартып бериңиздер суранабыз. Мен толугу менен адвокаттын колдойм. Аны мага түшүнүксүз да. Алдамчылык беренесин койгондо, бул жерден кимди алдады? Кандай чыгым келди деген суроолорго так жана туура жооп табыш өтө кыйын да. Азыркы убакта бул кылмыш иши боюнча Кыштабаев именно ушул кылмыш иши боюнча башында окуя кандай болсо, тергөө органдарында, андан башка соттордо, баягы облустук сотто каралган ошол жерде көргөзмөсүн өзгөрткөн эмес. Так туура эле айтып келатат. Кандай болсо ошондой эле айтып келатат да. Жабырлануучу катары өтүп жаткан Маматов өз сөзүндө дагы өткөндө баягы жарыш сөздө дагы бердик. Жарыш сөздө дагы ачык айкын айтты. Кыштабаевка эч кандай доматым жок, урматтуу сот. Ал мага моралдык да, материалдык да эч кандай зыян келтирген жок. Ошон үчүн эч кандай претензиям жок деп мен жактуумда турган Кыштабаевка өзүнүн сөзүндө айтып кетти. Ал эми Кошкоров боюнча мыйзам чегинде чара колдонуусун суранган. Ошол себептен урматтуу сот бул кылмыш иши боюнча менин оюмча Кыштабаев Абдыжалилдин кыймыл аракетине кылмыштын курамы жок болгондугуна байланыштуу кыскартууга же акталууга жатат деп эсептеймин. Экинчи кылмыш иши боюнча кайрадан эле Чүй областынын Сокулук районунун тергөө бөлүмү тергеп, ал жерден 11 адамды жабырлануучу кылып таап, ошол эле кылмыш иши боюнча Кыштабаев, Кочкоров экөөнү кайра эле байланыштырып, алдамчылык
беренесин угузуп 209 беренесинин 2 бөлүгүн 3 бөлүгүн андан тышкары бул жерден дагы бир эпизод боюнча 212 берененин 1-2 бөлүгү менен айып угузуп сотко берилген да. Кылмыш иши боюнча айыптоо актысына ылайык бул жерден бардык жабырлануучулар Кыштабаевден жер тилкесин сатып алган, акчаларын Кыштабаевга берген, Кыштабаев болсо тил кат берген болуп айыптоо актысында көрсөтүлгөн. Бирок териштирүү убактысына келгенде азыркы убакта бул жерде азыр жабырлануучулар өздөрү да отурат. Ар бирин бирден кылдат текшерип келгенде, сурап келгенде андай эмес экени аныкталды да. Тактап кетсек, жабырлануучу болуп өткөн Султанбек уулу Нурмухамед. Кылмыш иши боюнча 20 000 АКШ доллар чыгым келтирилген, жабырлануучу кылып тапкан да. Сот процессинде 19 сентябрь 25 жылы сот отурумунда сураганда жабырлануучу өткөн Султанбек уулу Нурмухамед өзү айтты. Бул акчаларды Кыштабаевга берген эмесмин, бул акчаларды Аркабаев Исламга бергем депчи. Тем более бул 20 000 доллар менин өзүмдүн акчам эмес, жартысы жок, бир тилкеси 10 000 доллар меники, экинчиси кандайдыр бир Тилек деген кишиники деп өзү көргөзмөсү берди да. Мен сурама эмне үчүн анда сиз акчаңызды Аркабаев Исламга берсеңиз Кыштабаевга жаздыңыз десе, анткени ишеним каты ушу Кыштабаевдин атынан берилген, тергөөчүлөр ушинтип айтты деген жооп алдык да. Ошол эле эпизод боюнча дагы карап көрсөк, андан башка ушул Султанбек уулу Нурмухамедден Кыштабаев алгандыгы боюнча тил кат, кандайдыр бир акча каражат алгандыгы эч бир далил жок. Ошол эле иш боюнча Аркабаев Ислам күбө катары өткөн. Аркабаев Исламды сурасак, да ошол акчаны, ошол 2 жер тилкени мен Кочкоровдон сатып алгам. Кийин ошол жер тилкени Султанбек уулу Нурмухамедке саткам, акчасын болсо Кочкоровго алып барып бергем деген көргөзмөсүн берди. Мен так туура эле суроо бердим. Сиз Кыштабаевга акча бердиңизби? Жок, Кыштабаевга эмнеге берем? Ал формалдуу түрдө жердин ээси, жердин анык ээси Кочкоров деген көргөзмө берди да. Ошондой эле жабырлануучу болуп өтүп жаткан Исманов Норузбек. Ал эпизод боюнча 24 000 АКШ доллары чыгым келген деп көргөзмө берген да. Бирок кайрадан эле тактап аныктап келгенде, урматтуу сот, ал Исманов Норузбек 24 000 доллар өзүнүн акчасы эмес. Ошол эле Абдулаев Алмазбек, Абдулаев Айнагүл деген башка кишилердин акчаларын бергем деп көргөзмө берди да. Тергөө органдары эмне үчүн ушул жагдайларды териштирбей, суммаларын аныктабай, формалдуу түрдө бердин Исманов Норузбекти жабырлануучу кылды дагы, сумма чыгымды 24 000 кылып көбөйтүп, бул жерден соттолуучулардын жагдайын ордотконго аракет кылды да. 209 берененин 2 беренесин угузбай, экинчи бөлүгү менен айыбын угузбай, атайын сумма ущербти көбөйтүп туруп, группа лиц кылып туруп, 3-бөлүгүн көргөзүп атты. А бул жерден уже 5 жылдан 8 жылга чейин оор кылмыш болуп калып жатат. Жабырлануучу ошол эле иш боюнча өткөн жабырлануучу Моминов Абдырасул боюнча кылмыш иши 23-жылы болгон, 8 000 АКШ доллар болгон. И тактап келгенде кайрадан эле акчасын Кыштабаевга берген эмесмин, Өмүрзак уулу Талгатка берген 8 000 доллар. Андан тышкары үстүнө 4 000 долларга баглап Toyota Men's бергенмин дейт да. Кыштабаевдин эмнеси тиешеси бар десем, Кыштабаевдин атынан ошол Өмүрзак уулу Талгат мага ишеним катап келип берген дейт да. Бул жерден мисалы Исманов Норузбек, ошол Моминов Абдырасул, Султанбек уулу Нурмухамед менен эпизоддор боюнча суроо чыгат да. Эмне үчүн тергөө органдары жабырлануучулар ушул Аркабаев, бул жерден Өмүрзак уулу Талгат дегенге адамдарга акчаларды бердик деп атса, аларды күбө кылат дагы, биякта Кочкоров, анан Кыштабаевди соттолуучу кылып койгон. Эмне үчүн аларды жоопко тарткан эмес? Чоң суроо. Бирок ага жооп урматтуу сот ушул кылмыш ишинин алкагында кандайдыр бир далилдер менен же материалдар менен жообун тапкан жок да. Дагы жабырлануучу Эрманбетов Нурлан Бактыбекович. Ал эпизоду 17 февраль 22 жылы болуптур. Кайра эле жер тилкесин салтанат аттуу эже аркылуу Ислам Аркабаевден сатып алган дейт да. Бүт жерде ошол Ислам Аркабаев, анан Талгат, башка бир кишилер, чочун кишилер жүрөт да. Кыштабаев же болбосо Кочкоровдун кандай тиешеси бар? Кайрадан суроо пайда болот да. Төлөгөнов Кадыр
Ал боюнча сурап келгенде Жапаев Мирбек деген адамга берген дейт да, 10.500 АКШ долларын. Ал болсо кайра эле Аркабаев Исламдын тагасы болот, тайкеси болот деди. Ал болсо ушул акчаны алда Кочкоровго алып барып берген дейт да. Эгерде жер тилкесин Жапаев Мирбек сатып жатса, Аркабаев Ислам акчасын алып жатса, ушул алган акчаны Кочкоров Касымбек алып барып атса, Кыштабаев Абдужамил кантип бул жерден эмне үчүн соттолуучу болуп өтүп жатат деген суроо кайрадан эле жооп жок да. Формалдуу түрдө баягы группа лиц болсун, чыгым көп болсун, жазасын алсын деген мааниде кайрадан эле жоопко тартылган да. Дагы бир ушул кылмыш иши боюнча дагы бир өтө оор берене узулган, 212 берене жер тилкесин басып алуу, мыйзамсыз курулуш жүргүзүү. Ал жерден Кайчыбекова Урумкан Бакаевнаны жабырлануучу кылып тапкан да. Бул жерден Кайчыбекова Урумкандын өкүлдөрү келди, бир эмес 2 өкүлү келди. Биздин берген суроолорго так жана туура жооп бере алган жок да. Ушул Кайчыбекова Урумкандын жер тилкеси кайсыл жерде, кандай документтин негизинде аныкталат? Эгерде ушул жер тилкени кандайдыр бирөө башка, мисалы Кыштабаев тарабынан басып алса, канча жерин басып алган? Эгер басып алган жерлерин эмне документ менен такталат деген суроолорго эч кандай бир жооп алган жоксуз. Ансыз келгенсе бул жерден Кайчыбекова Урумканды жабырлануучу кылып, иш боюнча материалдык чыгымды көргөзүп, оор кылмыштын кылды деп туруп, Кайчыбекова Урумканга тиешелүү болгон 20 жер тилкесин басып алды деп туруп көргөзгөн да. Бирок 20 жер тилкесин ким тараптан басып алды, кандайча басып алды? Кайрадан эле иш материалында, кылмыш иш материалында бир дагы далилдер жок да. Айтып кетчү нерсе, бул Кайчыбекова Урумкандын жер тилкесин басып алуу мөөнөтү катары, кылмыш окуясы болгон убакыты катары тергөө органдары 2013 жана 2014 жылы көргөзүптүр да. То есть бул жазык процессуалдык кодекстин мөөнөттөрүн алганда дагы бул баягы эскилүү мөөнөт өтүп кетип жатат да. Андан тышкары бул жерден баарыбызга белгилүү болгондой, Чүй областтык ички иштер бөлүмү тарабынан коррупция беренеси, андан тышкары жер басып алуу боюнча кылмыш иши козголуп, ал кылмыш ишинин алкагында Кыштабаевди бөгөт коюу чарасын өзгөртүп камап койгон да. Эми бул иш боюнча айтып кетейин деген, урматтуу сот, мага чейин бул жерде жактоочулардын баардыгы далилдүү жана мыйзамга шилтеме менен баардык нерселерди айтып кетишти. Бир эле кошумчалап кетчү нерсе, урматтуу сот, Кыштабаев кайрадан эле мамлекеттик кызматта бул жерден иштеген эмес. Экинчиден, бул жерде баягы коррупция беренесин коюш үчүн милдеттүү түрдө кандайдыр бир мамлекеттик органда иштеген бир адам болуш керек болчу да. Бул мамлекеттик органда иштеген катары Сыдыковду жоопко тартты дагы, ошол көзгө басар баягы чүкөнүн сакасындай кылып туруп ошол кишини бияка камады да, калган кишилердин баардыгына коррупция беренесин угузду да. Коррупция беренеси угузган келсек, бул жерлердин бөтөн жерлерди басып алуу деген берене коюлган да. Бул бөтөн жерлерди басып алуу боюнча дагы урматтуу сот, ушул жерден дагы бир суроо пайда болот. Кыштабаев формалдуу түрдө баягы жердин ээси катталган болсо дагы, ал катталган юридикалык жактан баягы документ боюнча Кыштабаев жердин ээси болот. Ошондо суроо пайда болот. Ал кимдин жерин басып алды? Кайсы жерди басып алды? Кимге чыгым келтирди деген суроо пайда болот. Ошондой эле бул жерден айыпты коюунун маңызы жердин багытын өзгөртүп, айыл багытына жерлердин жолдорду салдыруу менен, столбаларды койдуруу менен, суу киргизүү менен айыл багытына жерлердин категориясын бузулду депчи. Бирок ким конкретно ушул айыл чарба багытына жерлерди ким конкретно бул аракеттер менен бузду, дагы эле ачык бойдон калды да. Анткени бул жактан баягы жактоочу адвокат айтып кетти, бир киши эле мойнуна алып атты, баягы жолду салдым, столбаларды койдум деп. Калган эч ким айткан жок, урматтуу сот, бул жерден. Жолду салдым, жолусу столбаларды койдум деген бирөө да мойнуна алган жок. Иш материалдарында дагы ушундай жолду салды, жолусу мондай столбаларды койду деген, мына именно бул киши кылды, бул уюштурду, жер категориясын бузду деген далилдер жок да. Андан тышкары ушул жерлер боюнча, Вайно-Антоновка жерлери боюнча айтып кетсек, бул 291-271 контурларды айтып кетсек, азыркы убакта президенттин жана өкмөттүн токтому жана указы чыккан да, жер амнистиясы боюнча. Ошондо бул жерден дагы соттолуучулар менин коллегаларым айтып кетти, ошондо суроо пайда болот да. Чынында эле, эгерде бул кылмыш болсо, кылмыш окуясы болсо, жер категориясы бузулса, бирок
ошол амнистия менен, президенттин амнистиясы менен, өкмөттүн токтому менен мунапыс болуп туруп, ушул жерлердин баары кайра мыйзамдаштырылып, кайра эле айыл өкмөт тарабынан, госрегистр тарабынан ушул жер тилкелерге мамлекет тарабынан документ берип атса, кылмыш болуп эсептелеби же эсептелбейби? Ушул айыптын угузушунун кереги бар беле же кереги жок беле деген суроо пайда болот да. Ошол төмөндөгү жагдайларды алуу менен, эске алуу менен, урматтуу сот, андан тышкары дагы айтып кетчү нерсе, Кыштабаев буга чейин баягы өзүнө болгон баягы Кыргыз Республиканын жараны катары, чынчыл адам катары Акипресс информациондук эмесине, мекемесине 2 жолу, 3 жолу интервью берүү боюнча чыккан. Ал өзүнүн интервью берүүсүндө ушундай өзү закку жегендиги боюнча Кочкоров Касымбек тарабынан болгон анча-мынча кысымдарды, мыйзам бузуулар боюнча ачык айкын көргөзүп айтып келген да. Ошол айтылган кылмыштардын баардыгын ачык айкын айтып келсе, тергөө органдары ошолордун информациянын баарын чогултуруп, кайра эле өзүн жоопко тартып атат да. Бул жерден дагы бир акыйкатсыздык болуп жатат. Анткени баягы мыйзам боюнча адам өзү кылмыш болгондугу боюнча өзү кабарлама берип айтып келсе, ал негизи кылмыштын жообунан бошотулуш керек. Биз тергөө органдары кайра бошотпой, кайра Кыштабаевди кылмыш жообуна тартып жатат да. Ошол себептерди эске алуу менен, урматтуу сот, андан тышкары Кыштабаев азыркы убакка чейин баягы өздүгүн алганда буга чейин кылмыш жообуна тартылбагандыгын эске алуу менен, үй бүлөсү бар экенин эске алуу менен, карабагында 2 жашы жете элек баласы бар экенин эске алуу менен, урматтуу сот, кылмыш ишин акыйкат карап, тиешеси жок эпизоддор эмелер боюнча актап, мөөнөт өткөн эпизоддор боюнча кыскартып, сот залынан бошотуп бериңиздерди сизден суранат. Иштер эмнеге козголду? Ушул суроо жаралууда да. Анткени максат ушул жарандарга жер алып, ошол жерге үй салып, фундамент салып, салып баштагандарга туура маалымат жеткирилген эмес, бул биринчиден. Туура маалымат кимден жеткирилиш керек? Туура маалымат мамлекеттен жеткирилиш керек. Ошол жерге туура разрешениясы жок, ошол жерге үй салуу болобу же фундамент хотя бы башталса болобу же болбойбу деген суроо биринчиден туулуш керек. Бирок ар бир киши, алып алган киши, мен жанагы экинчи жолу, үчүнчү жолу сатып алган кишилерди айткан жокмун. Биринчи жолу сатып алып, ошол мамлекеттик акты барып регистрация кылып, өздөрү колу менен коюп, аларга деген госрегистрдин кишиси айтып атат. Бул жерге билесиңер, бул деген сельхозназначение жер. Бул жерге силер үй сала албайсыңар деген утверждениялар берип атат. Ал ошолорго макул болуп туруп, өзлөрүнүн аң сезими менен баарын сезип туруп, билип туруп, кана барып туруп фундамент салып атышат. Ошол жерде кимдин бузуусу болду? Анан бул жерде жанагы жабырлануучулар көп болгондугуна байланыштуу баары такы барат. Баары прокуратурага барат, баары администрацияга барат, роудуга барат. Аяка барганда эмне кылышат? Заявление жаз. Сага ким жерди сатты эле, ошого заявление жаз. Сага ким жерди сатты эле, ошого заявление жаз. Бүттү, ошо менен адамдын бир эмне кандай десем бир эс алуу болсун. Ушул адам бир жансыз болуп бүтсүн, заявление жазсын да бүттү кетсин деген амал менен да. Бирок ошол кишиге түшүндүрүп берүү иштери болгон эмес. Даже мына роудуга келип туруп киши заявление жазганда билиш керек да, эмнеге жазып атам? Мен деген жеримди кайра алышым керек. Бирок заявленияда мына коллегам айткандай, заявленияга жазылат, мен мынча $1000 алып, мен ошону жоготтум азыр бүгүндө, ал жерим меники эмес, талашууда жана башка амнистияга жатпай калды, документ чогултпай калды, бүтүрбөй калды. Бирок ошол эле тергөөчү, дежурный тергөөчү арызды кабыл алып атканда түшүндүрүш керек. Сен акча керекпи сага же жер керекпи? Ошол жер керек, ошол жерди аласың, акчаңды аласың, жериңди аласың, ишин заявление жаз, биз ишти топтоп туруп сотко жөнөтөбүз деген максаты менен жибербейт. Туура эмес багыт берүүдөн ушул улам, ушул адамдардын баары ушул жерге чогулушат. Бүгүнкү күндө мен жактоомдогу Кочкоров Касымбек Кочкорович
толтура эпизодду топтоп бир эле иштен эле толтура иш кылып эле эгер ишти өзүбүз карап келгенде том болуп чогулуп келатат, бирок ошол томдун ичинде эгер биз карасак жана госрегистрдин эле выпискалары, госрегистрдин выпискалары, анан госактын обвинительный госактын копиялары, көчүрмөлөрү бүттү. 2 жолу допрос, бирочный ставка бүттү, ошол менен дело собралось дешет да. Мен укмуш иш кылдым, обвинительный актты жаздым, ошо менен жеткирдим. Бирок кандайдыр бир далил болуш керек да. Ошол эле коррупция. Коррупция болуш үчүн бирөө менен сүйлөшүп, акча берилип, кандайдыр бир сүйлөшүп, видео запись, аудио запись болуш керек да. Же эмне мен бул кишиге акча бердим деген эле далил болобу? Андай болсо элдин баары эле коррупционер болуп кетпейт беле? Элдин баары эле андай 209 менен, берене менен, алдамчылык берене менен, жер басуу берене менен анда жүрө бербейт беле? Мен ушул жактан коллегалар менен толук кошулам. Кайра кайталоонун кажети жок деп эсептейм. Ошондуктан мен жактоомдогу Кочкоров Касымбекке коюлган күнөөлөр боюнча өзүнчө кыскача айтып кетүүгө аракет кылам деп мен өз сөзүмдү жазып келдим. Ушул ишке тикеп коюңуздарды деп анан суранам. Ушул кылмыш иштердин алкагында Кочкоров Касымбек Кочкоровичке карата айыптуу органы тарабынан бир катар эпизоддор ыраптуу түрдө коюлган. Алардын ар бири өзүнчө баа берүүнү талкалап. Бирок алардын чогуу караган учурда да мен коргоомдогу Кочкоров Касымбек Кочкоровичтин аракеттеринде кылмыш курамы бар экендигин тастыктабайт. Биринчи эпизод боюнча, бул Маматовдун эпизоду боюнча, айыптоо тарабы Кочкоровдун аракеттерин Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 берененин 4-бөлүгүндө каралган алдамчылык катары көрсөтүүгө аракет кылууда. Бирок соттун териштирүүнүн жүрүшүндө бул айыптоо аз ырастоону тапкан эмес. Ал эми келтирилген далилдер карама каршылыктуу, жол берилбеген болуп эсептелип жана кылмыш курамынын бар экендигин тастыктабайт. Биринчи кезекте белгилей кетчү нерсе, зарыл нерсе, тараптардын ортосундагы батирдик жер тилкелерин алмашуу боюнча макулдашуу болгон.